кыргыз элим, мен силерге өзүмдүн кыскача дилбаянын айта кетейин. Ысык көлдүн экологиясына негизги таасирди жээктин боюнда имараттарды куруу тийгизет. Салынган пансионаттардын тазалоо курулуштары жоктугу эске алынбайт. Табиятка барбардык мамиле кылууга болбойт. Табиятка аяр мамиле кылуу керек. Жайкы мезгилден кийин ысык көл өзүн өзү тазалап, калыбына келүү үчүн көп убакыт керек. Каталон картасы катары кеңири белгилүү болгон. Картада ысык көлдүн түндүк чыгыш жээгинде керчи салынган харш тилиндеги белги коюлган. Анын жанында түшүндүрмө текст жазылган. Апостол Матфейдин кудурети сакталган деп айтылган. Армиян бир туугандардын монастыры азырынча изилдөө иштери эч натыйжа бере элек. Ысык көлдүн түбү чоң, табышмак боюнча калууда. Улуу акыны Алымкул Осмонов жазган ырын айта кетейин. Ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым. Күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың.